Assalamualaikum урматтуу YouTube сүйүүчүлөр, саламатсыздарбы? Бүгүн сиздерге Москва жана Московский областтагы мал жандыктары тууралуу бир аз маалымат берип өтөбүз. Андыктан видеонун аягына чейин биз менен бирге болуңуздар. Сиздер көрүп турган торпоктор 1 айдан 3 айлыкка чейинки жаштагы торпоктор эт багытында. Булар 1 жылда 350-400 килограмм ет берет деп жазып коюптур. Торпоктор Московская область, поселок Каширада турат. Баасы 11 000 рубль. Эгерде сиздерге жаккан болсо, сиздерди кызыктырган болсо, экрандагы номерлер менен байланышсаңыздар болот. Бул дагы бир эт багытындагы торпоктор. Московская область, поселок Ступинода сатылат экен. Торпоктор 3 айлык. Бул дагы 1 жылда 300-350 килограмм эт кылат деп жазып коюптур. Баасы 10 500 рубль. Бул торпоктор Абердин ангусский породасындагы таза кандуу торпоктор деп жазып коюптур. Булардын баасы, кичикейлердин баасы 10 000 рубльден, чоңунун баасы 15 000ден үйдө. Жашына карап бааланат экен. Эгерде сиздерге жаккан болсо, кызыктырган болсо, экрандагы номерлер менен байланышсаңыздар болот. Бул Московская область, поселок Раменскийде турат экен. Экрандагы номер менен байланышсаңыздар болот. Бул уйлар Айрыширский породасындагы сүт багытындагы уйлар экен. Московская область, Серпухов поселогунда сатылат экен. Баасы 75 000 рубль. Bir günde 25-30 litr süt берет деп жазып коюптур. Эгерде кызыктырган болсо, экрандагы номерлер менен байланышсаңыздар болот. Абердин ангус породасындагы бука экен. Бул жалгыз эле бука экен. Баасы 110 000 рубль экен. 2,5 жашта 500 килограммга чейин жетет деп жазып коюптур. Эгерде кызыккандар болсо, экрандагы номер менен байланышсаңыздар болот. Бул уйлардын породасын жазбаптыр. Сүтү өтө майлуу деп жазып коюптур. Эгерде кайсы породадагы уйлар экенин билсеңиздер, комментарийге жазып кетиңиздер. Булардын баасы 65 000 рубль. Мындай болгон уйлар сатылат экен. Эмне багытындагы уйлар экенин жазбаптыр. Эгерде сиздерге кызыктырган болсо, экрандагы номерлер менен байланышсаңыздар болот. Шуну менен достор, видеону жыйынтыктайбыз. Сиздерди кызыктырган нерселер болсо, комментарийге жазып кетиңиздер. Биз сенасын таап билип бергенге аракет кылабыз.